бир аксакал киши шам намазга келип калат. Шам намазынан кийин эл тааныбайт, коптанга чейин отурат. Бардык элдер бири-бирин тааныйсызбы, сиздин конокпу, жок. Коптандан кийин эл тараганда ал киши мечитте калып калат. Анан бирөөсү айтат, мечитте экен, мен тамак алып барайын деп, тамак алып келет. Алып келсе, ыраазычылыгын билдирип айтат, кечиресиз, бир ооз сурасам болобуз, каякта иштейсиз? Мен дыйкан болуп иштейм, мисалы. Дыйкан болуп иштейсиз. Анан дыйканчылыктан чыккан түшүмдөн 10-дон бирин муктаждарга, кедейлерге таркатып бересизби? Жок, өзүм эле ашпайт, жетпейт. Анда мен сиздин тамагыңызды жей албайм. Элдин акысы бар экен мунун ичинде. Туура түшүнүп үйгө барып туруп, кошунасына айтат, сен эле алып барчы дейт. Анын кошунасы тамак алып келет, сиз эмне иштейсиз? Мен иштебейм, атам бай эле, атамдан калган мурасты жеп жатам деп. Жакшы. Канча бир туугансыңар? 3 уул, 2 кыз. Мурас таркаттыңар беле? Уулдар бөлүшүп алдык. Кыздардынчы? Кыздардын күйөөсү бар, аларга берген жокпуз. Анда сиздин тамагыңызды да жей албайм. Атаңыздын мурасынын ичинде кыздардын да акысы бар да. Жей албайм. Таң атканча айыл кезек болуп туруп, бирден бир баары тамак алып келет, биринде тамагы жегенге ылайыктуу эмес. Бамдатка чейин ач калып кетип калат жанагы аксакал. Бирок эл билет, мен тамагымды бирөө жегенге ылайыктуу эмес экенмин. Биз да карап көрөлү, мен тамагымды бирөө жегенге ылайыкпы же эмеспи? Сурасам не деп айтам? Каякта иштейм? Кантип таптым бул каражатты?